Айымдар жана мырзалар, экранга жакыныраак отуруңуздар. Көп адамдар үчүн бирден бир ушул жаз жай айларында маселелер болуп, бул ашыкча салмак, келбетин жакшыртуу ойлор болот да. Анан ушул биз акыркы жылдары дүйнө жүзү боюнча, көл өрөөнү боюнча дагы ушундай бир тенденция бар. Ашыкча салмактуу адамдардын саны көбөйүп жатканда, аз-аздан көп. Бул болсо кыймылдын жоктугунан деп айтышат да. Анан ушул бүгүнкү биздин эфирде көргөндөн кийин жок дегенде баягы 10% көрүүчү кыймылдап активдүү жашоосун баштаса деген максат менен биз бүгүн студиябызга сылуу, сымбаттуу, өзүнүн келбети менен эле фитнеске катышканга мындай бир үгүттөп аткан Айымды чакырганбыз. Фитнес тренер бүгүн бизде студияда. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Телекөрүүчүлөргө тааныштырайын, Караколдогу белгилүү фитнес борборлорунун тренери Эльвира Жомартбековна Асакеева. Кутмандыгыңыз менен рахмат. Сиздин таң кантип башталат? Биз ойлойбуз да, фитнес тренер болсо эле таң атпай туруп эле гантелдерди, шаймандарды колуна алып эле баягы машыгып баштайт деп. Мен бүгүн 4:20 турдум. 4:20 туруп, уктаган жокмун деп эле айтпайсың. Жок, уктадым, просто ооз бекиттим да. Ораза болуп атасыз. Кабыл болсун. Алла разы болсун. Андан кийин намазымды окудум, андан кийин балдарымды ойготтум, мектепке жеткиздим, азыр бияка келдим, андан кийин азыр машыгууга барам, жумушка барам. Ушундай башталды эртең менен. Негизи уйкуну кандырыш керек да. Эрте туруш үчүн эрте жатыш керек. 12-1 жатып алып, телефонду аябай карап алып турган 12-1 жатып алган таң атпай эрте турдум деген бул организмге доо келтириши мүмкүн, Ооба, уйку канбаса, адамдын жаштык кезде балким билинбейттир, а кийинчерээк баары бир ден соолугу начарлайт да. Анан күнүн кечке уйкусу келет, күнүн кечке шалдырап жүрөт. Эми мындай жашоого тоскоолдук алып келет да, күнүмдүк жашоодо тоскоолдук алып келет. Ошон үчүн уйкуну кандырыш керек, эрте туруш керек. Элементар нерселер да, суу ичиш керек, кыймылдаш керек. Элементар нерселер. Биз жараткан Аллахым бизди кыймылдаш үчүн жараткан. Элестетсеңер, биз эненин ичинде жатканда деле кыймылдайбыз. Биз тепкилетпеспи энени, курсагын бала? Биз кыймылдаш үчүн жаралганбыз. Элементар нерселер, басуу, чуркоо, элементарный да, баарын күнүмдүк жашоодо колдонушубуз керек. Бул жашоонун негизи болуш керек деп эсептейсиз. Айтсаңыз, силерге келгендердин санында катарында айымдар көппү же мырзаларбы? Анткени акыркы маалда мырзалар дагы ошол активдүү болуп башташты. Керек болсо сулуулук салондоруна да барып атышат да. Баягы кызыл жашыл кылып боеп эмес, өздөрүн кароо максатында да. Барып атышат. Туура биздин эң жакшы өзгөчөлүгүбүз биздин зал аялдар гана үчүн. Биздин эшикте жазылып турат, эркектерге киргенге болбойт. Айымдар залы да, только айымдар келет. Эч тартынбастан, мисалы оронгон айымдар бар, жолукчан айымдар бар, келишет, кийинишет, спорт кийимдерин кийишет. Аларга ушундай бир неме да, эс алат. Машыгуу бирок ошол эле учурда эс алат да. Эндорфин, машыгуудан кийин эндорфин бөлүнүп чыгат да. Гормон, бактылуулук гормону бөлүнүп чыгат эмеспи? Анан мен аябай сыймыктанам да, ушундай зал биздин Караколдо ачылганына да. Анткени кандай башка залга барсаң, эркектер жүрөт, ыңгайсыз да. А биякта аялдар чечинип алып, жакшынакай кийинип алып, спорт кийимдерин кийип алып, баарыбыз чогуу машыгабыз да. Баягы кандайдыр бир көнүгүүлөр жасап атканда мени бирөө көрүп койгон жокпу, ыңгайсыз болуп калган жокпу дебей тартынбастан машыга берет. Ооба, машыгышат. Айтсаңыз, мына жакында эле бир 2-3 жыл мурун мындай маалымат окуп калдым да. Дүйнө жүзүндө илгертен бери эле ашыкча салмак бир негизги проблемалардын бири болуп келип атпайбы? Анан ушул Кыргызстанда дагы бар, анан көл өрөөнүндө ошо ашыкча салмак өзүнчө бир проблемага айланып баратат деп, өзгөчө жаштар арасында деп. Силерде да ушундай маалымат барбы? Ооба, бул чоң көйгөй. Бул эмне үчүн болуп жатат? Муну деген бул деген ашык салмак, бул деген последствия да, кыргызча андай болот, последствия. А өзүнүн себеби эмнеде? Ошонун себебин биринчи табышыбыз керек да. Себеби биз туура эмес тамактанабыз. Элементардуу, кыймылсыз жашоо, малоподвижный образ жизни деп коет. Элементарный суу ичпейбиз. Элестетсеңер, биз 70-80% суудан турабыз, бирок суу ичпейбиз. Биз коладан эмес, соктон эмес, кофеден эмес, биздин чайдан эмес, суудан турат денебиз. 70-80% сууну биз толукташыбыз керек. Суу таза болуш керек. Суу ичсек, туура кыймылдасак, жанагы эле айткандай уйкубузду кандырсак, бүттү. Ашык салмак кетет, ден соолук чың болот.
элементарный нерселер да, биз ошону кылбай атпайбызбы? Суусасак сок ичебиз, суусасак чай ичебиз, чай менен чогуу таттууларды жейбиз. Ошондон анан кыймылдабайбыз, Мына азыр өзүңүз деле ойлосоңуз, үйгө бардык, диванга отурдук, жумушка келдик, стульчикке отурдук, кухняга бардык, кайра стөлгө отуруп тамак жедик, машинеге отурдук, кайра отурдук. Качан кыймылдап атабыз? Кыймыл жок. Ар дайым отурабыз. Анан телефонду караганда да киши көбүрөөк отурат, Анда кыймылдабайт. такыр эле мынтип эки бүктөлүп алып отуруп атпайбызбы? Ошон үчүн мына ушул себептердин айынан ашык салмак келип атат. Ушул себептердин айынан ден соолугубуз начарлап атат. Мына азыр мисалы ооруган адамдар абдан көп, байкасаңар, ооруган адам эмне алып барат, биз кичине адамдар жалкоолук керек болобуз да, больницага барат, дары, бирдеме назначение алат да, ошону ичип алат, бүттү. Эмне үчүн мен ушу муундарым ооруп атат? Эмне үчүн менде ашык салмак бар? Эмне үчүн мындай маанайым пас, ушундай бир шалдырап жүрөм деп анализ кылбайбыз. Значит, мен суу ичейин, кыймылдайын, жөө басайын, элементардуу үйдө бир жеңил көнүгүүлөрдү жасайын, элементардуу да. Көлгө барып чаба курайын. Мына ушуларды эле өзгөртсөк, өзүбүздүн привычкаларыбызды эле өзгөртсөк, жашообуз өзгөрөт да. Туура айтасыз ба? Сөзүңүзгө аралжы Замира Молдошова деген белгилүү Кыргызстандагы дизайнер бар. Анан ошол бир телекөрсөтүүсүнүн интервьюсун көрүп калдым да, анан ал айтат, ошол унааны тыштап жөө басканга өтүү менен дейт, мен бир топ ашыкча салмак тыштадым дейт да. Анан сиз жантан бери жөө басып дейт, ошо силерди дагы баягы экологияга өзүңөрдүн салымыңарды кошуп, капчыгыңарды үнөмдөп, каражатты капчыгыңардагы жөө басканга мындай бир көбүрөөк маани берсеңер, жыйынтыгы мындай силерди көпкө күттүрбөйт да. Айымдар жөнүндө теманы сөзүбүздү уласак, машыгуусу боюнча боюнда бар кош бойлуу айымдар келеби силерге? Алар кантип машыгышат? Анткени кээде көрүп каласың, ошол эле Инстаграм баракчасынан же Фейсбуктан, социалдык тармактардан блогерлер бар да, өзү баягы көз жара турганына бир эки ай калып калса дагы машыгып жүрүшөт да. Анан аларды көрүп алып, башкалар дагы машыкса болобу деп атам. Жок, мындай Өзүнүн тартиби барбы? Бар, тартиби бар. Мисалы, эгерде адам, аял киши, мисалы көптөн бери спорт менен машыкса, мисалы тренер деп коелу, көптөн бери машыкса, анын денеси көнгөн, ал физ нагрузкага көнгөн, ал машыкса болот. Мисалы үйдө жүрүп, допустим, үй кожойкеси деп коелу, келип туруп эле боюнда бар да машыкканга болбойт. Особенно биринчи период, биринчи 3 айда, биринчи триместр деп айтышат, дарыгерлер. Машыкпай эле койгон жакшыраак. Анан уже экинчи, үчүнчү триместрде уже басса болот. Жок, машыкса болот. Бизде атайын йога эмебиз да бар. Аяктан жумшак машыгуулар менен машыкса болот. Албетте болот. Ооба. Кош бойлуу айымдарга да. Анан мындай маалымат бар да, ашыкча салмак көп болгондо түз эле келип машыгуудан баштаса, мындай организмге зыян болуп калышы ыктымал деген. Өзгөчө аябай чоң ашык салмак болсо, ооба. Мен жанакындай эле кайра эле ошого келтабыз да. Суу ичүү, басуу менен салмак азайтса болот. Мисалы мен өзүмдүн мисалымды айта кетейин. Мен кичүү баламды төрөөрдө 95 килограмм болчумун. Коюңуз ишенбейм. Азыр алдымда бир 60 килодан ашпаган айым отурат. 95 болчумун. Даже мен мындай өзүнүн себептери менен кесарево болдум. Анан ал анестезиолог мага басып келип, чоң кыз, сен точно 95 килограммсыңбы? Анткени мен веске жараша наркозду берем деди да. Эгерде мен ашык берип алсам, ойгонбой каласың деди. Ооба, чынында эле 95 килограммын десем, аябай таң калды да. Ушундай мен өзүм боюнда узунмун, анан толуп, шишип, аябай шишип кеткем да. Төрөттөн кийин ар дайым 80 килограмм болчумун. Ар дайым. Анан мен жөө басып атып, туура тамактанып атып, 65 килограммга артагам. Бирок ошол маалда денемдин качествосу начарак болчу да. Мындай бошураак, ооба, бошураак, мындай бир чымыр эмес, ооба. Анан акырындык менен бул машыгууларга келдик. Машыгууларга келип, машыккандан кийин азыр жакшы шүгүр. Муундарым да оорубай калды, денем дагы мындай чымыр болуп калды, маанай да жакшы, энергия бар. Ушундай да, негизи энергияңыз жакшы экен, таң атпай күлүп жайнап конокко чакырсак, күлгөн боюнча биздин студияга кирип келдиңиз да. Биз азыр ошол ортодо кичине бир тыныгуу кылып, телекөрүүчүлөрүбүзгө иммундук системаны кантип жакшыртса болот деген атайын рубрикабыз бар, пайдалуу кеңеш деген. Ошондо иммунитетти көтөрүү жолдору жөнүндө кеп кылабыз дагы, анан кызыктуу маегибизди улантабыз.
Иммунитет бул организмдин коргонуу күчү. Ал бизди күн сайын ар кандай вирустардан, бактериялардан жана инфекциялардан сактайт. Айрыкча азыркы мезгилде аба ырайы тез өзгөрүп, организм алсырап кетиши мүмкүн. Ошондуктан иммунитетти чыңдоо ар бирибиз үчүн маанилүү. Эң биринчи кезекте туура жана тең салмактуу тамактануу. Организм керектүү витаминдерди тамак аш аркылуу алат. Күн сайын рационуңузда жашылча жемиштер болсун. Айрыкча С витаминге бай азыктар, лимон, апельсин, киви, карагат иммунитетти бекемдейт. Ошондой эле А жана Е витаминдери да маанилүү. Алар сабизде, жаңгактарда, өсүмдүк майларында бар. Белокко бай азыктар, эт, балык, жумуртка жана буурчак өсүмдүктөрү организмдин калыбына келүүсүнө жардам берет. Экинчи маанилүү фактор жетиштүү уйку. Көпчүлүк адамдар уйкунун маанисин баалабай коет, бирок организм дал уйку учурунда калыбына келет. Эгерде сиз 7-8 сааттан кем уктап жатсаңыз, иммунитет алсырай баштайт. Ошондуктан уктоо режимин сактоо абдан маанилүү. Үчүнчү, дене кыймылы жана активдүү жашоо образы. Күн сайын 20-30 мүнөт таза абада сейилдөө же жеңил көнүгүүлөрдү жасоо организмге чоң пайда берет. Бул кан айланууну жакшыртып, иммундук системанын ишин күчөтөт. Эртең мененки жеңил зарядка күндү жакшы маанай менен баштоонун эң сонун жолу. Төртүнчү, стрессти азайтуу. Тынчсыздануу, ашыкча ойлонуу жана чарчоо иммунитетке түздөн түз таасир этет. Ошондуктан өзүңүзгө эс алууга убакыт бөлүңүз. Жакшы музыка угуу, жакындарыңыз менен баарлашуу же жөн гана таза абада сейилдөө бул да ден соолукка чоң салым кошот. 5-чи кеңеш: сууну жетиштүү ичүү. Суу организмдеги бардык процесстер үчүн зарыл. Ал организмди тазалап, зат алмашууну жакшыртат. Күнүнө орточо 1,5-2 литр таза суу ичүү сунушталат. Ал эми кошумча катары витаминдерди туура колдонуу. Эгерде организмде витамин жетишсиз болсо, дарыгердин кеңеши менен гана кошумча витаминдерди кабыл алуу керек. Өз алдынча дары колдонуу туура эмес. Урматтуу телекөрүүчүлөр, иммунитетти көтөрүү бул бир күндүк иш эмес. Бул күн сайын кайталанган жакшы адаттардын жыйынтыгы. Эгер сиз туура тамактанып, жетиштүү уктап, кыймылдап жана позитивдүү маанайда жүрсөңүз, ден соолугуңуз бекем болот. Ден соолук эң чоң байлык. Өзүңүзгө кам көрүңүз жана дайыма саламатта болуңуз. Биз болсо сымбаттуу болуунун сырлары жөнүндө студиябызга чакырган фитнес машыктыруучу менен кепти улантабыз. Айтсаңыз, Элвира айым, мына бир топ жыл мурун эми ал аялым 100дөн ашса керек, эгерде көзү тирүү болсо, 95 жаштагы сууда сүзүп жүргөн Корей улутундагы кыргыз жараны да апаны көрүп, мен оозум ачылганда таң калып, бирок ал күндө таңерте ошол өзүнүн күнүн бассейнде сүзүүдөн баштайт экен да. Силерде эң улуу айым канча жашта? Менин группам как раз 50 жана ашык айымдар. 50 плюс деп коелу. 50 плюс айымдар. 70 жаштагы эже бар. Малика эже. Азыр айтам да, караганда сиздей болоюн депчи. Ушундай басканы да түптүз, кыймылдаганы да сонун, биз менен жарышып жасайт. Анан жашыраак айымдарга айтам да, Малика эжени караңызчы. Жасагыла, унчукпай жасагыла дейм да. Алар кадимкидей Малика эжени көрүп түздөнүп калышат окшойт, э? Түздөнүшөт. Анан Малика эженин эмесин айта кетейин. Историясын. Бутун сындырып алганда, травма алып, бутун сындырып алып, кыймылдай албай калган, сол буту. Силерге келгиче? Келгиче. Анан ден соолугун чындайын деп бизге келди, мага айтты, ушундай травмам бар деп, хорошо деп, анан биз абайлап жасап, улам сурап ушинтип аттык. Азыр шүгүр, буту ийлет, кадимкидей эле, оң бутунда эле, сол буту кадимкидей эле иштейт. Ушундай мага сабак сайын мага батасын айтып кетет. Рахмат, мен ден соолугумду чындап атасың. Мени ушундай бодрый кылып, мени ушундай менин эмемди жашоомо өзгөртүп улучшать этип атасың депчи, ооба, ушундай батасын айтып кетет. Ар кандай жаштагылар бар, 63 жаштагы айымдар бар, ар кандай жашта. Бирок менин айта кетчү мындай эмем бар да, аялдарга кеңешим. Мына ошону күтүп атышат, айтыңыз. Эртерээк баштагыла, 70 жашты күтпөгүлө, эртерээк баштагыла. Себеп биздин ушундай организмибиз жыл сайын 2% булчуң этибизди биз жоготуп турабыз.
мисалы 30 жашка чейин жараткан Аллахтын немеси менен жашнакай жүрөбүз. 30 жаштан кийин башталат. Жыл сайын 2%, ошондо элестетиңиз, сиз 40ка чыкканда 20% булчуң этиңизден уже кетти да. Анын ордуна май басты. Андан дагы 10 жыл элестетсеңиз, Малика эже өзү мындай эме да, спортивная, өзү жашнакай басканы, турпаты, тулку боюн алып жүрүшү аябай жакшы да. Генетика очень хорошая. Анан ал кээ бир аялдар келет, булчуң эти жок. Анан ушундай муундарга аябай күч келип калган да. Тизеси ооруйт, буту ооруйт, бели ооруйт. Андай айымдар менен да иштешебиз. Бирок мен ошо кеңешим эртерээк баштагыла, эртерээк машык кыла, эртерээк кыймылдагыла, күтпөгүлө, 60-70 жашты күтпөгүлө, эртерээк кыймылдагыла. Керек болсо баягы ошо адамдар арасында тамаша бар эмеспи? Дүйшөмүдө баштайм депчи. Керек болсо дүйшөмүнү күтпөй, таң эрте суудан, басуудан баштагыла. Канча литр суу ичиш керек? Биздин таза сууну, чай, кофе, баягы биздин салмагыбызды, мисалы салмак 70 килограмм деп коелу, ошого 30 миллиграмм. Бул норма да, ошондо суткасына 2 литр 100 грамм болуп калат да. Бирок аны баарын залпан бир ичпейбиз, аны бөлүп ичебиз. Мисалы эртең менен турдукпу, сөзсүз жылуу суу ичебиз. Таң эртең ойгондукпу, даже тишибизди жуубастан эле барып жылуу суу ичишибиз керек. Бул биздин тамак сиңирүү процессине абдан жакшы болот. Бул өттү иштетет. Биз сууну ичтикпи, андан кийин жуунуп, тазаланып, кандайдыр бир эмелерибиздин баарын жасап, эртең мененки анан гана тамак ичсек болот. Же болбосо дагы бир кружка суу ичип алып туруп, анан машыгып туруп, анан кайра тамак ичсек эң жакшы болот да. Бул баягы Япониядан келген ыкма деп айтышат да. Адамдын ички органдарынын баарын тазалап кеткенге 2 стакан суу керек деген сөздү уккам да. Бул мисалы бөйрөктү тазалайт. Биз уктадык да, 7-8 саат жаттык, кыймыл жок. Бул биздин булчуңдарга эң жакшы. Себеп суу жок болгондо биздин эң биринчи очередь муундарыбыз ооруйт, булчуңдарыбыз жана эме кылат да, ички органдарыбыз, тамак сиңирүү процессинин баары начарлайт. А биз мисалы сиз айткандай 2 кружка суу ичтикпи, кыймылдадык, үйдө жүрдүк, анан тамак сиңирүү процесси сонун болуп калат да. Анан түшкенде тамак ичкенден кийин 1 сааттан кийин суу ичип коюңуз. Ушинтип отуруп, анан мисалы түшкү тамакка чейин, түшкү тамактан кийин ушинтип отуруп, сиз нормаңызды толуктайсыз да. Бирок кээ бар, мисалы аябай ашык салмак, алар эми литры аябай көп болуп кетет да. Анын баарын иче албайбыз дегендер бар. Анда сиз өзүңүздүн боюңузга жараша, мисалы менин боюм бир 72 болсо, значит ошол бир 72 килограмм норма, ушундай эми грубо алганда, ошого тууралап туруп анан литражды чыгарасыңар да. Боюңарга жараша литраж чыгарасыңар. Анан ошону ичесиңер. Сөзсүз суу ичиш керек. Суу ичкен айымдын жаш да көрүнөт. Кожасы да, жана мен ар дайым айтам да, суу ичкен айым бул өрүк, суу ичпеген айым бул курага. Кургатылган өрүк. Кургатылган өрүк, ооба. Биз райчка деп тамашалайбыз да, кичинекей алма депчи, суу ичкен айым чоң баягы кыпкызыл апорт, чоң сонун алма деп, суу ичпеген райчка деп илгертен бери тамаша бар эмес беле да. Туптура сөз. Айтсаңыз, айымдар арасында мындай бир жаз башталганда же ошондой сууга сүзүү, пляж сезону башталарда бир кыймыл аракеттерди баштап калышат да, купальник кийген, корпой кийин, эл дарылап басайын депчи. Анан бул туурабы, туура эмеспи? Сиз жана эфирден сырткары айтып калдыңыз, бул жайга деген даярдык жыл сайын жүрүш керек деп. Туура эмес. Бул менин оюмда биринчи биз ден соолук үчүн машыгышыбыз керек. Гөл үчүн эмес, купальник үчүн эмес, бирөө үчүн болуп атат да. Биз купальник кийип басыш бирөө үчүн, бирөө. Эл эмне дейт Жок, биз өзүбүз үчүн машыгышыбыз керек. Ден соолук чын болуш үчүн, элементарный энергия болуш үчүн, элементарный мындай өзүбүздү жакшы алып жүрүш үчүн, биринчи очередь өзүбүз үчүн, ден соолук үчүн. Анан бул денебиз бул уже кошумча бир эме да, бонусам келип калат да. Анан жазында башташ керек, туура эмес, бул ар дайым машыгышыбыз керек. Мисалы эмне ден соолук күзүндө же кышында же жазында кереги жокпу? Керек да.
ар дайым машыгышыбыз керек да. Баягы 2 айга алганда машыгып баштап, анан көл сезону бүткөндөн кийин кайра жатып алган. Туура эмес да. Айтсаңыз, ошо сиз жана башында айтып кетпедиңизби, 95 килограмма болгом депчи. Ошол маалдагы көйнөктөр, баягы шымдар сактап койдуңузбу? Бир экөөнү мындай көргөндө чочуп кеткенге өзүңүздү. Той топурда баягы күздө башталат эмеспи? Активдүү сезон ошондо баягы чоң өлчөмдөгү кийимдерди көргөндөн кийин коюмду азыраак жейин, көбүрөөк кыймылдайын деп. Ал кийимдер бар. Же баарын ыргытып, өрттөп кутулдуңузбу? Жок, андай деле эмес. Бар, просто мен деген ошол маалда өзүмдү аз эстеп атам, сиз айтсаңыз эстеп кеттим да, сүрөткө да түшчү эмесмин. Жолдошум айта берет, эмнеге ушул убакта боюңда барда эмне сүрөткө түшүп койгон жоксуң депчи, эстеликке калат эле да депчи. Ушунча сүрөткө түшкүм келчү эмес, камерага түшкүм келчү эмес, эми өзүмдү жактырчу эмесмин да. Кабылдабай. Ооба. Жактырчу эмесмин, анан кийимдерди деле аябай алып кийген эмесмин, чедесиңер ошого. Анан бирөөнү кийип алып жүрө бергенсиңер, көңүлүңөр чаппай. Бирок тар кийимдерди да коюп койгом да. Анан кийин төрөп ашык салмак кеткенден кийин анан ошол кийимдерди кийгенде чын эле аябай сүйүнгөм да. Жөн эле үйдөн чуркап карагылачы, могу шым мага батып калды, могу көйнөк мага батып калды деп аябай сүйүнгөм да. Бул эми нормал эле, аял киши боюнда барда төрөттөн кийин толуп, арыктап, бул нормал эле. Просто биз убакыт беришибиз керек өзүбүзгө. Мисалы биз 9 ай бою курсагыбыз чоюлду, шишидик, туурабы? Толдук. Бала жаратты да. Анан дагы биз баланы эмизебиз. Ошол убакта аял киши өзүн көп эме кылбаш керек да, сындабаш керек, көп требование кылбаш керек да. Анан баланы уже эмчектен алгандан кийин анан акырындык менен башташ керек да. Биз аялдар деген мындай экенбиз да, баланы абдан жакшы көрөбүз, жакшы мамиле кылабыз, жолдошубузга, кайын журттөркүнө баарына жакшы мамиле кылабыз, бирок өзүбүзгө келгенде аябай строгий, аябай эмебиз да, мындай требовательныйбыз да. Бирок өзүбүздү дагы биринчи жакшы көрүүдөн башташыбыз керек да. Мен ошол турпатым менен өзүмдү жакшы көрөмүн. Анан акырындык менен кайра кыймылдап башташыбыз керек да. Туура да, жакшы көргөн адамга жакшы мамиле кыласың да. Анан өзүңдөн башташ керек да. Сизге маек куруп берип, биздин ошол теле көрүүчүлөргө абдан кызыктуу маалымат бергениңизге ишенем. Ошол биздин маектен кийин көп айымдар суудан баштап таңын, басуудан баштаса бир керемет суудан туттур айтасыз, ооба. Керемет жыйынтыктар болот деп ишенели дагы. Чоң рахмат. Мен болсо сизге да рахмат. Эскерте кетейин, бүгүн бизде Караколдогу белгилүү фитнес борбордун машыктыруучусу Эльвира Асакеева болду. Биз болсо улантабыз, сулуулуктун жана биздин фитнес тренери айтмакчы, адамдын териси дагы эгерде суу ичпесе жабыркайт дейт. Ал эми косметологдордун айтымында дагы бир нерсе бар да, адамдын өзгөчө ошол айымдардын териси тез карып, жабыркап, кандайдыр бир тактары түшпөш үчүн бул SPF күндөн коргоочу кремдерди жылы бою колдонуу боюнча. Ошол SPF кремдер азыр биздин рынокто дейли, дүкөндөрдө абдан толуп кетти түрлөрү, бирок ошо туурасын, мыктысын кантип тандоо керек көпчүлүк үчүн туура маалымат кийинки рубрикада.